Assalamu alaikum. Mekendеш Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге дагы көптөн күткөн мына полька малинабыз дагы пышты. Ошо жөнүндө кичине дагы кошумча маалымат беребиз. Биздин каналга каттар электер катталып коюңуздар. Буюрса биздин видео сиздерге бир аз да болсо пайдасын тиет деген үмүттөмүн. Малина кылам дегендерге, малина кылып аткандарга бир аз болгон практикадагы нерсени көрсөтүп кетем. Өткөндө биздин YouTube каналга кээ бирлер комментарий жазыптыр, бир эле малинаңды көрсөтө бересиңби деп. Эгерде менде 1-2 гектар малина болгондо ошону көрсөтмөкмүн да. Ошондуктан 3-4 малина эккен эдем, практикага эле, жөн эле мындай. Ошону болгон кандай процесстер болуп атат, ошону колдон келишинче сиздерге көрсөтөйүн деп атамын. Ошондуктан туура кабыл аласыздар деген ишеничтемин. Биздин каналга каттар электер дагы бир жолу кайталайм, катталып коюңуздар. Сиздерден сураныч. Сиздердин суроо жоопторуңуздар болсо жазсаңыздар, комментарийге жооп берем. Мына азыр көптөн күткөн мына полька малинасы дагы пышты. Мен сиздерге өткөнгү видеолордо да көрсөткөн элем. Азыр мына пышты да азыр. Мына полька формасын көрдүңүздөр. Мындай мелкий ракым болот экен, баягы бүдүрлөрүчү. Анан бирок дагы чындыгыда эмеси көп да, түшүмдүүлүгүчү. Сиздерге да көрүнүп атат болуш керек. Мынантип пышты. Азыр малина жакшы өсүп атат. Мына астынан чыккан, мына жазда чыккандары да бул астыдачы. Бүгүн 11-июнь 2023 жыл. Мына астыдан чыккандары да уже корулуп атат. Мынабысы болсо былтыркылар. Былтыркы одасы. Мына азыр ушинтип эле пышып атат. Бул астыларга чейин мына. Мынактарда дагы мына көп кыскасы. Мынакта дагы корулуп атат. Бул жакта дагы бар. Кыскасы жакшы малина экен. Эгиңиздер деп сунуштайм мен. Бирок эгерде варенье кыламын, мындай эме кылсаңламын дегендерге, үйүм эле өзүм үчүн керек дегендерге мен буну сунуштабайм. Себеби бул негизги багыты бул транспортировка экен. Ошондуктан бул малинаны транспортировка чет элге сатканга, бизнеске жакшы экен. Анан өзүңүздөр үчүн болсо жергиликтүү сорт эле эгүүгө сунуштайт элем да. Мына эмени мен өткөндө да бир видеомдо көрсөттүм эде, мантип учун үзүп коебуз депчи. Мына көрдүңүздөр, учуну мантип туруп, мисалы үчүн мына болсо мына мантип туруп учуну жулуп койсоңуздар, мынантип көрдүңүздөрбү? Уже сразу корулойт да. Мынантип чыгат. 2-3 кулак болуп, мына. Бул жактан да чыгат, мына байыктап тосуп калат. Мына. Көрдүңүздөр, ошо бул тормоз экен да, мындайча айткандачы. Үстүнө мындай үзүп койсоңуздар, бул мантип туруп ача болуп чыгат экен да, анан мантип корулойт, көбүрөөк мөө берет. Бул болсо эме болгон эмес. Мындай учуну жулган эмеспиз да, бул бою өсүп кеткен, көрдүңүздөрбү? Бою өскөн дагы салыштырмалуу кичине азыраак мөө өсчү. Ошондуктан мынантип туруп эле учуну аз-маз эле мындай кылып туруп колуңуздар менен мындай жулуп койсоңуздар болду. Анан астыдан мантип эме болуп чыгат. Мантип 2-3 болуп, мына жаңы да чыгат дагы, анан ушинтип мөөгө кирет. Бул дагы сиздерге бир тажрыйба. Так, дальше азыр мына сиздер көрүп аткан бул Маравилла деген сорт. Буну дагы бул жерге былтыр 10 түп эккен эдим. 10 түптөн бир түбү көктөдү. Ошо бир түптүн астынан 18-19 буштук чыкты да. Мына да былтыр. Анан буну дагы эмесини интернеттен мактап атат, бирок менен практика жүзүндө канчалык болот мен эми көрүп атам. То есть эми көрөбүз буюрса мөөгө киргенде. Анан бул жөнүндө дагы сиздерге өзүнчө бир видео тартып коем. Бул эме малинага кызыккандарга гана деп тартып атам, өз негизи. Кичине болсо да малина кылсамбы деп чет жерде жүргөн айрыкча мекендештерге иштеп
кандай болот экен, кандай кылса болот дегендерге бир аз да болсо маалымат менен бөлүшөйүн деп дедим. Мына азыр мына уже королоптур. Бул ошо мен айтып аткан маравилла. Ана мына дагы эме болгон эле, бул дагы королоптур. Буну астына мантип бариктарыны, жалбырактарын үзүп салдым. Бул дагы эксперимент. Кандай болот экен деген ойдо. Может бой дальше өсөбү, же ушул бойдон калабы, мөөсүгө таасир береби, өсүү процесси кандай болот деп мантип астта жалбырактарыны сууруп таштадым, үзүп таштадым да. Азыр мен сиздерге мына малиналар пышты. Буюрса 1-2 күндүн ичинде тере баштайбыз. Жергиликтүү сорттогу малина. Мен азыр сиздерге көрсөтөм. Видеонун качествосу үчүн кечирим сурайм, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бул энди секиндик менен үйрөнүп атабыз, ошондуктан сапатыга кээ бир сөздөр кемчиликтер болсо мен сиздерден кечирим сурайм.